Бишкекте Аламедин районундагы жайгашкан К2 айылындагы газ жарылып, кырсык болду. Анын кесепетинен 14 жаштагы өспүрүм каза болуп, дагы бир бала жараталган. Тургундардын айтымында 11 февраль күнү саат 14:00 болгон. Жарылуу катуу болгондуктан жанындагы жакын үйлөргө кедергисин тийгизген. Учурда жараат алган бала жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Жоқ, ошо кандай примерно эмелерин айта албайсызбы сиз, э? Без комментариев. Радиус хотя бы билесизби? Радиусу канча болгон? Нет, ничего не могу сказать без комментариев. Канча Пока үй что. жаркаганда туура маалымат Нет, бар жокпу? пока следствие ведется, пока все. Пока что ничего не скажем. Жакын жашаган тургундардын айтуусунда жарылып кеткен үйдө апасы 2 баласы менен жашашчу. Жарылуу катуу болгондуктан 10 чакты үйдүн дубалдары жаракка кетип, терезелери сынып кеткен. Түб орду менен урап калган бул турак жайда жарылуу эмне себептен экендиги тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Опасно, это страшно, теперь мы все боимся, это такое горе для родителей. Это соболезнования всем приносим, это очень-очень страшно. Берегите себя и своих близких.